أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул жума намазга басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларда көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин, жана ырайымын алган пенделердин катарына кошкон болсун. Бүгүнкү жума баяныбызда биз имам Муслим рахимахулла риваят кылган hadisти окуп үйрөнөбүз. Имам Муслим рахимахулла бул hadisти Абдуллах ибн Масуд радияллаху анхудан риваят кылган. Абдуллах ибн Масуд радияллаху анху айтат: "Саалту ау суила Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям." Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурадым дейт. Же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суралды дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурадым дейт: "Айю занби индаллахи акбар." Кайсы күнөө Аллахтын алдында эң чоң күнөө, эң оор болгон күнөө кайсы деп сурадым дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп берип айтты дейт: "Кал ан таджала лиллахи ниддан ва хуа халакак." Аллах Таала сени жоктон бар кылган болсого, Аллах Таала сени жараткан болсо, сен ага эми теңдеш кылууң, Аллахка шерик кошууң деп айтты дейт. Андан кийинки чоң күнөө кайсы деп сурадым. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сумма ан туqbala, сумма yuqal, сумма ан taqtula waladaka khashiyata an yat'ama ma'ak." Балаң сени менен тамактануудан коркуп балаңды өлтүрүүң деді. Сени менен тамактануусунан коркуп балаңды өлтүрүүң деді. Андан кийин мен мындан кийинки эң чоң күнөө кайсы деп сурадым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ан тузания би халилати жарик." Кошунаңдын аялы менен зына кылууң деді. Кошунаңдын аялы менен никесиз ойноштукка барууң деді. Мына ушул хадистин мааниси, мына ушундай айтылган маселе аятта дагы келген. Аллах Таала айтат: "Валлазина ла яд'уна ма'аллахи илахан ахар ва ла яqtuluna an-nafsa allati harrama Аллаху илля бил-хақ ва ла язнун." Аллах Таала момун пенделерди сыпаттап, ошол момун пенделер Аллах Тааладан башкага дуа кылышпайт. Аллахка дуа кылган кезде, Аллахка ибадат кылган кезде ага эч бир нерсени шерик кошуп дуа кылышпайт. Жана акыйкатсыз бир жанды өлтүрүшпөйт. Жана зына кылышпайт дейт Аллах Таала. Никесиз ойноштукка барышпайт дейт. Мына ушул хадистеги, мына ушул чоң күнөөлөрдүн ар бирине токтолуп өтсөк. Биринчи чоң күнөө Абдуллах ибн Масуд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураган кезде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ширк экендигин, пенде өзүнүн жараткан Раббисине шерик кошуу бул чоң күнөө экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кабар берди. Бул ан таджала лиллахи ниддан ва хуа халакак. Аллах Таала сени жараткан болсо, сени жоктон бар кылган болсо, сага рызкы берген болсо, сени ысык сууктан сактап койгон болсо, эми келип Аллах Таалага шерик кошууң, Аллахка бир нерсени теңдеш кылууң бул эң чоң күнөө деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ошондуктан инсан Аллахты Раббим деп билгенден кийин, Аллахты чыныгы сыйынуучу зат деп билгенден кийин, пенде бардык ибадаттарды Аллахтын өзүнө гана арноосу керек болот. Эми Аллах Таала
hiçbir şerigi yok. Жалгыз болгон, özünün tavhidinde, birliginde жалгыз болгон, bir болгон, birөө болгон zat. Mına ошондуктан insan Allah'ın birligini tanısa, Allah'ın tavhidini tanıp bilse, moyundasa, mına ошол нерсеге iman keltirse, dünya jana ahirette baktulu bolot. Emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındağı Arap müşrikleri, İslam'ı kabul aludan baş tartkan kafir bolgan, müşrik bolgan Arap müşrikleri dağı Allah Taala'nı rızkı berүүчү, öldürүүчү, jaratүүчү dep bilişet ele. Bul nerseni moyundaşat ele. Allah'ın rububiyatını moyundaşat ele. Ve la in sa'altahum men halaqas semawati vel arda la yaqulunallah. Oşol Allah Taala müşrik dep atagan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındağı Araplardan, oşol Arap müşriklerinden sorasa, alar asmanlar menen жерди kim jaratkan dep o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alardan sorasan, alar ekilenbesden la yaqulunallah, Allah dep жооп berişetler. Bирок alar oşol Allah'tan rububiyatına iman keltirүүлөрü alardı İslamga alıp kire albadı. Oşol Abu Talib, Abu Cahil, oşol çoğun kafirlardağı asman menen жерди kim jaratkan, kim rızkı beret, kim öldüröt, kim tiriltet dese Allah dep жооп berişetler. Bирок ibadatка kelgende ata babamыздın жолдойбуз dep Allah menen özlөрünün ortasına bir nerselerdi ortamçı koyup, oşol nerseler bizdi Allah'a jakındatat, Allah'ın aldında bizdi koldoyt dep, mına uşunun natijasında alar müşrik boluştu. Mına ошондуктан tuğandar, bu şirk öte çoң күнөө, munun çoң күнөлүгүн Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bir neçe ayatlarda bayandagan, mına ошондуктан күнөлөрдүн эң çoңu şirk bolup sanalat. Allah Taala Kur'an'da inne şirke la zulmun azim degen. Mına şirk en çoğ zulumduk deydi. Mına ошондуктан insan Allah'a şerik keltirүүsü en çoğ günö bolup sanalat. Bul birinci çoğ günö. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan başka hadislerde dağı kaysı en çoğ günö kaysı dep suralganda dağı birinci oşol günölörden kaytarıp jatıp birinci en çoğ günönü şirk dep atagan. Mına ошондуктан İslam şariatında İslam şariatı kaytargan, peygamberler kaytargan en çoğ günö bul şirk bolup sanalat. Mına ошондуктан insan mına ошол şirkti dağı jakşı oku үйрөнсө, inşallah ibadatları özüne ele payda bolup kelet. İbadatları özüne gana payda bolot. Bul birinci çoğ günö eken. Ekinci çoğ günö bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soralgan kezde ekinci çoğ günö en taqtula waladaka khashiyata en yat'ama ma'ak. Öz balаңды oşol kedeylikten, jakırçılıktan korkup senin menen tamaktanууsundan korkup öldürүүң dedi. Bul ekinci çoğ günö. Şirkten kiyinki en çoğ günö, mına şirk en çoğ günö. Şirkten kiyinki en çoğ günö kişi öz balasını öldürüş керек. Öldürүүsü eken. Kanday öldüröt? Oşol kedey bolup kalamın, uşul bala törele turgan bolsa, uşul bala meni menen jaşay turgan bolsa, kedey bolup kalamın, jakır bolup kalamın, kantip bagamın, kantip kamsızdaymın degen mına uşunday buzuk işenin menen balasını öldürүүsü, balasına kol salууsu. Bunun suretlerini aytabız hazır. Emi bul şirkten kiyinki en çoğ günö dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabar berdi. Bul nerse öz içine üç nerseni öz içine kamtayt. Birincisi öz balasını öldüröt, kedeylikten korkup, oşol bagalbastыкtan korkup, jana tuğandık degen mamleni üzöt. Antkeni oşol bala özünden törölüp atat. Je oşol enesini, oşol ayalının kursagında oşol adamdan payda bolup atat. Bul birinci tuğandık. Oşol tuğandıktağı mamleni üzүүдögü en jaman bir körünüş. Jana üçüncüsü öte bir sarаңдыктын, merezdiktin en bir bakıldıktın en bir jetken çegi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına oşol күнөөдөн kaytardı. Oşol seni menen tamaktanууsundan korkup oşol balаңды öldürүүң dedi. Kişi balasın jakırçılıktan, kedeylikten korkup öldürүүsü bul emne degendik? Birinciden bul hakikatsız bir canlı öldürүү. Öldürgönde da öz balasını öldüröt. Jana ekincisi bul tuğançılık mamleni üzүүgө jatat. Tuğançılık mamleni üzgönde da en bir jaman körünüş. Antkeni oşol bala
ошол инсандан пайда болуп жатат. Жана ошондой эле үчүнчүдөн акыйкатсыз бир ыплас болгон, жаман болгон бир ишеним. Ошол баласынын рызкыны мен берип жатамын, бул баланын рызкы менин колумда деген бир жаман ишеним бар ошол адамдын жүрөгүндө. Ошонун натыйжасында ошол инсан ошол ишке барат. Ал түшүнбөйт. Бул балага келе турган рызкыда мен себепчимин деген ошол инсандын жүрөгүндө ошондой ишеним жок да. Ошол ата баласынын рызкысында себепчи гана. Аллах Таала ар бир жан жаралган кезде ар бир жандын рызкысы Аллахтын колунда. Мындай ишеним, мындай акыйдадагы туура эмес ишеним, бул өтө бир жаман ишеним. Ошондуктан кээ бир адамдар балалуу болуудан коркушат. Баланы көп кылуудан, баланы көбөйтүүдөн коркушат. Кантип багам, кантип камсыздайм, бул бала төрөлө турган болсо деп кедейликтен коркуп, мына ошондон кутулуунун жолун ойлонот. Же аялынын курсагында бала пайда болгон кезде мына 4-чүсү болуп калды, эми 3-чүсү болуп калды деп мына ушундай жаман ойго барат дагы, азыркы тил менен айтканда аборт деген нерсеге барат. Мына ушундай эч бир себепсиз эле, мына ушундай кедейликтен коркуп, жакырчылыктан коркуп, кантип баламды багам, бул бала төрөлө турган болсо деп ошол аялынын курсагында пайда болгон баланы аборт жасата турган болсо, ошол инсан өз баласын өлтүрүптүр деген. Өз баласына кол салыптыр деген. Же аборт менен алдырып салат, же болбосо балалуу болбош айламалын кылып ар кандай каражаттарды колдонот. Ошол балалуу болбош керек. Эгер балалуу боло турган болсом, бул баланы ким багат, ким камсыздайт, муну бага албаймын, камсыздай албаймын, мунун рызкысы эмне болот деп, аял экөөмү 2 жаш анан ар кандай бойда болтурбоо каражаттарды пайдаланып жүрүшөт. Мына ушинтип анан жаш өтүп кетет, анан жаш өткөндөн кийин бала болбой калат. Бул дагы жанагыга кирип калат. Бул сен менен тамактануусунан коркуп балаңды өлтүрүүң деген хадистин астына кирип калат. Мына ошондуктан мусулман киши мындай бузук ишеним менен жашабайт. Мусулман коркпойт. 5 баласы болсун, 6 баласы болсун, 10 баласы болсун, 20 баласы болсун, 40 баласы болсун коркпойт. Анын рызкысы Аллах Таалада. Анын рызкысын Аллах Таала берет. Ошол инсан ошол балага рызкы жетип келүүсүндө ата балага ошол себепчи гана. Мына ошентип инсан мына ушундай бузук ишеним менен жанагындай баласыны тамактануусунан, кедейликтен коркуп өлтүрүүсү, мунун натыйжасында өтө көп кылмыштар болот. Биринчиден, ал күнөөсүз бир жанды өлтүрдү. Эми арабтарда бир жахилият убагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин арабтарда бир жаман адат бар эле, кыз бала төрөлсө көмүп салышат эле. Кыз бала алар үчүн эмне? Өтө бир кордук эле. Кыз бала эч кандай бизге колдоо алып келбейт, кадыр барк алып келбейт деп кыз бала төрөлсө тирүүлөй эле жерге көмүп салышат болчу. Ислам келип мына ушул нерсени алып салды. Адамдардын арасынан бул нерсени, мындай жаман ишенимди жоготту. Мына ошондуктан инсан эч качан көп балалуу болуудан жана ошондой эле аялынын курсагында бала пайда болуп калса, мына ушул төрөлүүсүнөн эч бир анын рызкысынан ойлонбош керек. Азыркы кезде кымбатчылык, 10 000 сом тапкан айлыгым же 15 000 сом тапкан айлыгым эмнеге жетет эле, балам көбөйүп кетсе кантип багамын деген мына ушундай арам өтө бир ыплас ишке барбаш керек. Азыр кризис, азыр кымбатчылык, бул бала төрөлүп кала турган болсо, бала 4-өө болуп кетти, бала 3-өө болуп кетти, 7-өө болуп кетти, 8-өө болуп кетти деген мына ушундай туура эмес ишеним менен балалуу болууну токтотпош керек. Шайтан мына ушундай туура эмес ишенимдер менен, мына ушундай ыплас ишенимдер менен инсанга кол салат, азгырат. Бул эми кимдерден кирип калып атат бул нерсе десе, мындай дейиле турган болсо, бул жанагы кудайсыздардан, жанагы материалисттерден, атеисттерден кирип калган бул ишеним.
Бұл нәрсе өзі мұсылмандың жүрегінде жашабайды бұлдай нәрсе. Бұл ақидаға, Аллахқа болған ишенімге қарсы келе тұрған нәрсе. Бұл баланы бағалбай қаламын, рызқысыны қантип таап беремін деген ишенімменен мұсылман кіші жашабайды. Мындай балалы болбош керек, ерге тийбеш керек, жана көп балалы болуның керегі жоқ, же аборт жасатыш керек, төрөштү керегі жоқ азыркы заманда, кризис деген мындай ишенимдерди кудайсыздар, атеисттер, жанагы материалисттер таратат. Эми инсан, ар бир инсан өзү ойлосун. Ошол инсанга ким рызкы берип атат? Ар бирибизге рызкыны Аллах берип жатат. Эми ошол бизге берген рызкыны, эми балдарыбызга келе турган рызкыны дагы бизге рызкы бергенден кийин балдарыбызга дагы Аллах Таала рызкысын берип атат. İnsanға рызкы берген зат эми балдарына рызкы бербейби? Мына ошондуктан инсандын, жалпы инсан баласынын рызкысы Аллахтын колунда. Мына Аллах Таала Куранда bir-эки аятта мына ушул нерседен кайтарган. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Балдарыңарды имлақ, жакырчылыктан, кедейчиликтен коркуп өлтүрбөгүлө дейт Аллах Таала. Ал силерге дагы жана аларга дагы рызкыны биз беребиз дейт. Мына ошондуктан инсан жашоодо эч качан кедейчиликтен коркпош керек. Шайтан мына ушундай азгырыктарды салат. Мындай кедейчиликти алып келет, оюна салат. Мына ушундай азгыруу жолдору менен инсанды ар кандай жаман иштерге түртүп коет. Мына ошондуктан инсан баласынын рызкысы Аллахтын колунда экендиги, Аллахтын милдетинде экендиги Куран сүннөттө ачык айкын бизге баяндалган. Жана ошондой эле мына эгер кайсы бир үй бүлөдө бир бала төрөлө турган болсо, ошол баланын себебинен ошол үй бүлөгө рызкы келет. Рызкыларына рызкы кошулат. Кайра байып кетет ошол үй бүлө. Рызкы келет. Ар бир инсан муну билет. Жана анткени ошол дүйнөгө келген бала өз рызкысы менен келет. Мына ошондуктан мындай нерседе, бул нерседе эч качан кыпындай дагы кичине бир болсо да күмөн болбосун. Кээ-бирлер айтат, туура рызкы Аллахтан, бирок бул баладан баш тартуум керек, бала көбөйүп кетти, кантип жайлаймын, кантип булардын ордун таа беремин деп мына ушундай ишеним менен жашайт. Мындай ишеним мусулмандын ишенимине туура келбеген ишеним. Бул жанагы айткан материалисттердин, кудайсыздардын, атеисттердин ишеними. Мусулман киши мында бул баласына рызкы келүүсүндө, баласын багуусунда, алардын рызкысында эч качан ойлонбойт. Мына Аллах Таала Курани Керимде «Инналлаху вар-раззаку зул кувватил матин». Аллах Таала өтө бекем, күчтүү, өтө бир рызкы берүүчү зат дейт. Мына ошондуктан инсан баласынын рызкысы Аллахтын колунда. Анын балдарынын да рызкысы Аллахтын колунда. Эми мына ушул аяттар мен Аллах Таала рызкыны мен беремин деп жатат. Эми ушул аяттарга ишенебизби? Же бир кудайсыздардын ишенимине ишенебизби, сөзүнө ишенебизби? Ошол бала мына хадисте келет, дүйнөгө келе электеле анын тагдыр рызкысы жазылып коюлган. Мына эненин курсагында бала пайда болгон кезде дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллах Таала периште жиберет экен. Барып анын ажалын жаз дейт экен. Канча жашашыны, не амалдар кылат, амалын жаз дейт экен. Жана үчүнчүсү рызкысыны жаз дейт экен. Жана төртүнчүсү мына ушул дүйнөдө бактылуу, бактсыз болушун жазып кой дейт экен. Рызкысы жазылып коюлундубу? Ошол рызкысы менен жашайт инсан баласы. Мына ошондуктан көп балалуу болуудан, баланы көбөйтүүдөн мусулман киши эч качан коркпош керек. Эми ажал жазылган сыяктуу рызкы дагы жазылган. Ар бир инсандын ажалы бир часоодо, бир саатта жазылып коюлган. Эми ажал жазылгандан кийин рызкы дагы жазылган. Мына хадис сахих. Жабир ибн Абдилладан келет бул хадис. Лау анна ибн Адам хараба мин ризқи кама яхру мин ал-маут ла адракаху ризқуху кама юдрикуху ал-маут. Эгер инсан өлүмүнөн качкан сыяктуу рызкысынан кача турган болсо дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ага рызкысы жетет, өлүмү жеткен сыяктуу дейт. Инсандын табиятында бар нерсе өлүмүнөн качат инсан. Өлүп өсөм, бир күн болсо да ушул жашоодо жашасам дейт. Бирок баары бир өлүм жетет. Ошондой эле инсан
Өлімінен қашқан сияқты рызқысынан қаша тұрған болса, рызқысы жеті барады. Артыдан қуы барады. Ошол рызқыны жейді, ошол рызқыны ичет. Ошол рызқы жазылған болса, ошол рызқысы қалбайды. Қымбатшылық болып кетсін, ет 1000 сомнан ашып кетсін, бәрі ошол рызқы жазылған ба, бәрібір ошол нәрсе жетеді. Мына ошондуктан бұл нәрседе бір қыпынчалықтағы ешбір инсан, мұсылман киши шектенбеш керек. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Айнама такуну юдриккумул маут, валау кунтум фи буружин мушайяда." Силер кайсыл жерде болбогула, силерге өлім жетет, егер темір қорғанды ішіне кіріп алған болсаңар дагы. فإنما ترزقون وتنصرون بدعفائكم. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бұл төменгі хадисінде айтат: ошол силердин араңардағы алсыздар себеп силерге жеңіс жетет, жана силерге рызқы жетет дейт. Алсыздар эми жаш бала, кедей кембагал, мына ушулар себеп адамдарға рызқы келет экен. Мына ушулар себеп инсан жакшылык кылган сайын, кедей кембагалдар караган сайын, балдарын адал эмгек менен баккан сайын инсанга рызкы келе берет экен. Эми жашоодо да карайлы. Эгер бир бай инсан боло турган болсо, эгер зекетин чыгара турган болсо, биринчи ойлонот: кимге берсем экен? Кимге берсем экен? Мына ушул зекетиме ким татыктуу деп адамдардын арасынан оюна бир нерсе келет. Баласы көп адамды издеп барып таап берсем дейт. Баласы көп адамга берет. Баласы көп адам оюна келет. Баласы жок же бир баласы бар адам оюна келбейт. Ал не өзүнө жетиштүү, неге муктаж эле дейт. Ал эми баласы көп адам оюна келип, баласы көп адамга алып барып берет. Мына ошол балдары көптүгүн себебинен Аллах Таала мына ошол бай инсанды себепчи кылып койду, аларга рызкы жетип баруусуна. Мына ошондуктан бир үй бүлөгө бир бала төрөлө турган болсо, ал өз рызкысы менен келет. Жана ошол үй бүлө өтө жетерлүү абалда жашайт. Эми жашоодо ысык суук бар, кыйынчылык деген бар, бул эми Аллах Таала тагдырына жараша ар бир инсандын башында бар нерсе. Бирок ар бир инсан бул жашоодо өз рызкысын алат. Мына Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мына ушул хадисте эң чоң күнөө кайсы деп сураган кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 чоң күнөөдөн кайтарды. Бул хадис боюнча мына эң чоң күнөө кайсы деп сураганда, Аллахтын алдында эң оор болгон күнөө кайсы деп сураганда, мына ал-ишраку билла, мына ан таджала лиллахи ниддан ва хува халакак. Аллах Таала сени жараткан болсо, сени жоктон бар кылган болсо, эми Аллах Таалага бир нерсени теңдеш кылууң, шерик кылууң деп. Экинчиси мына сени менен тамактануусунан коркуп, кедейликтен коркуп, жакырылыктан коркуп, балаңды өлтүрүүң деди. Эми баланы өлтүрүү деген нерсе ар кандай жол менен болот. Азыркы кезде мына аборт жолу менен. Мына ошол курсагында, аялдын курсагында пайда болгон кезде, эми мына 4-сү төрөлсө, 5-си төрөлсө, эми кантип багабыз? Бул бала көбөйүп кетти деп, аборт жолуна барып туруп эмне? Кедейликтен коркуп, жакырчылыктан коркуп баласын эмне? Өлтүрөт. Же ошол төрөй турган аялы, ошол төрөй турган абалда ошол төрөөдөн баш тартат. Азыр эмне үй алганга чейин же башка кылганга чейин төрөбөй тур деп, же мына ушундай ар кандай каражаттарды колдонуу менен, бойдо бүтүргө каражаттарды колдонуу менен мына ушундай балалуу болбой жүрө берет. Бул нерселерден ислам шариаты кайтарат. Үчүнчүсү, эң чоң күнөө деп, кайсы күнөө деп, кийинки ошол баладан кийинки баланы ошол тамактануусунан коркуп өлтүрүүң деген мына ошол чоң күнөөдөн кийинки эң чоң күнөө кайсы деп мына ошол Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху сураган кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кошунаңдын аялы менен зына кылууң деди. Бул эми кошунаңдын аялы менен дегенде кызы да кирип кетет, аялы да кирип кетет, ошол үйдөгү аялдар кирип кетет. Мына ошондуктан ва халилатул жар деген ошол кошунан аялы менен зына кылуу, кызы менен зына кылуу эң чоң күнөө, жана зынанын дагы эң каттуусу. О жат аял менен зына кылуудагы күнөөдөн кошунан аялы менен кызы менен зына кылуу бул эң оор күнөө. Ошол башка зына күнөөлөрүнөн эмне? Оорураак, эң жаман бир көрүнүштөгү ыплас болгон бир зына күнөө. Мына ушул кыскасы туугандар, эми мына ушул хадистеги маани аятта дагы келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүн тасдыктап,
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ошол момундар, Аллахка чыныгы иманы барлар, Аллахка дуа кылган кезде эч бир нерсени кошпой, шерик кошпой дуа кылышат. Мындайча айтканда, Аллахтын жалгыз өзүнө гана дуа кылышат. Ал жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынышат, жана акыйкатсыз бир жанды өлтүрүшпөйт. Жана вала язнун зына кылышпайт, никесиз ойноштукка барышпайт дейт. Мына ошол хадистеги маани, мына сахабаларды билсек болот, өтө бир жакшы иште, жакшы сооптуу иштерде аракетчил экендиктерин, жана ошол кайсы күнөөлөр эң оор, Аллах жаман көрөт ошол күнөөлөр деген маселеде дагы сахабалар аракетчил болуп, мына ушундай жаман күнөөлөрдү билүүдө дагы аракетчил болгондуктарын билсек болот. Мына ушул кыскасы туугандар, субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.